силерге обязательно эле бул мен эмоциялдуу деп атсам ошо күйгөнүмдөн айтып атам. Мен күйгөнүмдөн уже бизге мындай красивый сүйлөп, анан мындай минтип сүйлөп, анан баарын уктатканы келген жокпуз биз. Бүт элди ойго толу деп жүрөбүз биз. Элди монтип отуруп алып, макроэкономика, микроэкономика деп минтип отуруп алып, ойготпойт элди деген. Ленин кантип ойготту эле? Тургула, ойгоңгула. Эл журт баарыбызды алдап атат. Могул бийлик баарыбыздын каныбызды сорду. Бүт баарыбыздын эмгегибизди жеди. Тургула элдер деп атабыз. Ойгоңгула. Анан эмне мен культурно кантип айтам андан ушу? Ушинткенде ойгонот. Тургула эл журт, бүт барыңар ойгоңгула. Биз деген кул эмеспиз. Биз деген могу 300 көпөстүн кул эмеспиз. Булар эмне? Бүт баары ак үй, көк үй. А биз эмне? Москвада мосттун астында 4 ай жатабызбы? 30 жылда ушул эски саясатчылар өздөрүн гана ойлоду. 30 жылда 3 президент, 2 президентти куудук, 1 президентти камадык. Элин ойлогон азыр өкмөт жок, элин ойлогон жогорку кеңеш жок. Мына пандемия болду, бүт баары качып кетишти. 300 000 сомдон алып алып бүт баары качып кетти. Эми кайра ушундай келип отурушат баары. Көрүп атабыз, 30 жылда мына кумтөр турат. Кумтөр эмес, 10 кумтөр болсун. 100 эле киши байып алат. 10 кумтөр болсун. Ал бизди деген кул кылып салышты 30 жылда. Biz misалы куздурабыз деп биз айтканбыз биринчи. Биз кухнядан чыгып биз айтканбыз. Ушул чоң казат деген это война, великая война против коррупции. Это великий поход, это великий подвиг будет, это великое счастье будет. Бизде Кыргызстанда бир эле жолу, кыргыз элинде Манастын урпагыбыз, ушу Манас бир жолу жеңишке жеткен, ал жеңиш чоң казат деп айтылат. Чоң казатка аттаныңыз.